2 күндүк Жалал Абад областына болгон иш сапарда мен ушу Аксы районунун жана Ала Бука районунун ишмердүүлүгү менен таанышып кетейин дегем. Мына азыр өзүңөр билгендей биз Аксы районунда турабыз. Бул жерде бүгүнкү күнү мына ушул трансформаторду ремонт кылган цехке мына капсула салдык да. Ал эмне себептен? Себеби өзүңөр билип атасыңар, бул трансформатор ремонттогон цех бул 3 районду камсыз кылат. Бул Чаткал районун, Аксы районунун жана Ала Бука районун камсыз кылат. Анткени Жалал Абад областынан алыс болгондугуна байланыштуу биз ушул жерде оперативный ремонт батыраак бүтүрүп, трансформаторлорду иштен чыккан трансформатор кайра ишке киргизишибиз керек. Быйылкы жылы 1000ге жакын трансформатор сатып алып атабыз. Ушул именно 0,4-10 киловольттук трансформаторлорду. Ошол жаңы трансформаторлор келсе, жана эскилиги жеткен трансформаторлорду алып, кайра ремонт кылып, ачып, ичин обмоткаларын перемотка кылып, майын жаңы куюп, тазалап куюп, кайра ишке киргизебиз, Кудай буйрса. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндө ушул Аксы районунун 3 райондун ортосу деп Аксы районуна тандап алдык. Ушул районду рейстин ичинде территориясында трансформаторду ремонттогон цехке бүгүн капсула салып, Кудай буйрса, октябрдын 10-унда ишке кирет. Бунун сметалык баасы 7,5 миллион сомдун тегерегинде болот. Кудай буйрса, ичинде телфер да болот, баардык условиялары менен кошумча жумуш орундары пайда болот. Мындайча айтканда өзү 1-2 жылдын ичинде актайт. Ала Бука рейсинде бүгүн имараты 1985-жылы курулган. Ошол имараттын полностью капиталдык ремонтко өткөрүп, 7 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалды. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул имарат ремонттон өтүп, бүгүн ишке берилип аткан аземинде чогуу болуп атабыз. Эми бүгүнкү күндө урматтуу Садыр Нуркожоевичтин дагы тапшырмасы бар. Ушу кызматкерлерге биринчи очередь иштештин астында шарт түзүп берүү деген. Биз азыр ушуну капиталдык ремонттон өткөрүп, орг техникасын, мебелдерин, имараттын эмеректерин баарын жаңыртып бердик. Мындайча айтканда диспетчерге LED экран коюп бердик, схемаларды киргизип, мына бүгүнкү күндө ошол ыкчам абалда авариялык өчүрүүлөрдү же болбосо электроэнергия болгон муктаждыкты чечиш үчүн. Анын үстүндө ошол имаратты бүтүрүп, ошол бригада бизде суранды эле, ошол бригадалык машинебиз жок деп, унабыз деп. Мына бүгүнкү күндө бизден өзүбүздүн Кыргыз мамлекетинен чыккан Жак маркасындагы унааны алып келип берип атабыз. Жаңы ошол бригада мындайча айтканда кышкы мезгилинде тез арада ошол жерге жетип, мисалы үчүн авариялык өчүрүүлөрдү бүтүргөнгө. Андан тышкары бүгүнкү күндө дагы айлык маянасы көтөрүлүп атат кызматкерлердин. Азыр мына биз буга чейин уже айлык маянасын эсептеп келгенбиз. Кудай буйрса, ошол электромонтер, слесарлардын айлык маянасын ошол сентябрь айынан дагы карап беребиз. Баары тең ремонт болуп аткан линияларга, көчөлөрдү ошого жөнөтүп турат. Жана биз бирибизге сообщение жөнөтүп атып, ошентип жөнөтүш керек булар. Ошондо бул эл журт ошондо айтат: бизге эртең менен түштө эле, значит бүгүн 5ке чейин ремонт болот экен, биз билебиз депчи. Ага чейин ушу Ала Бука райондун эли менен акимиятта жолугушуулар болду. Ал жерде райондун элдери көбүнчө маселелерди көтөрүп чыкты. Бул жана жаңы конуштар боюнча. Жаңы конуштарга ушул мындайча айтканда трансформатор коюп бериш жана линияны тартып бериш боюнча. Эми ал көйгөйлүү маселени биз түшүндүрүп айттык. Бүгүнкү күндө жаңы конуштарга айыл деген статусу берилсе, биз аларга электроэнергия менен, трансформатор менен камсыз кыла алабыз депчи. Андан тышкары ошол айылдын ичинен өткөн 10 киловольттук линия өтөт экен. Ошол боюнча көйгөйлүү маселени көтөрдү. Анткени ал линия курулганына 40-50 жыл болгон. Бирок ошол убакта айыл өкмөтүнөн же болбосо ошол администрациядан жер тилкеси бөлүнүп берилип атканда, мындайча айтканда ошол мыйзамды бузуу чегинде берилип калганда. Анткени биздин ар бир линиянын акыркы проводунун чегинде охранный зонабыз бар да, ошого куруу иштерин жасаганга мүмкүнчүлүк жок. Бирок ага карабастан берип койгон. Бирок эми ал жерде 5-10 жылдан бери берилген участоктор экен, элдер уже жашап үй салып алышыптыр. Эми ошол линияны үйүбүздүн үстүнөн агротубуздан өтөт дейт. Ошол линияны эске алып, бир которуп бергиле, жылдырып бергиле дейт. Азыр рейстин начальнигине тапшырма бердим. Кудай буйрса, ал линияны 1 айдын ичинде проектисин жасаса, ошол сентябрь айынын ичинде, Кудай буйрса, октябрга чейин ал линияны чыгарып бүтүрүп беребиз. Же болбосо
сип проводко өткөрөбүз да. Бул эми мындайча айтканда коопсуздуктун бирден бир маселесин чечкен болобуз. Андан тышкары маселелер ошол жыгач опоралар боюнча бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында ушул темир бетон чыгарган заводубуз бар. Жылына 28 миңден 30 миңге чейин ошол темир бетон опоралар чыгарат. Ошолорду Кудай буйрса быйылкы жылга колдонуп ушул Ала Бука районундагы эски жыгач опораларды алмаштырып бергенге макулдугубузду бердик.